Кечээ Талас шаарындагы Талас областык телерадио компаниясынын пресс-конференция залында Кызылай коомунун өкүлдөрү жана Талас областык кан борборунун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте 14-июнь кан донорунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата пресс-конференция болуп өттү. Адамзаттын коопсуз канга жана кан препаратына муктаждыгы коомчулуктун көңүлүн буруу, муктаж болгон бейтаптарды сапаттуу жана коопсуз кан менен камсыз кылуу үчүн кан донорлорунун маалымдуулугун жогорулатуу, кан донорлоруна ыраазычылык билдирүү себеп болот. Кан компоненттерин жана препараттарын куюу өмүрү коркунучта болгон жүздөгөн бейтаптарды сактап калат жана ошон менен өмүрүн узартып, жашоосунун сапатын жакшыртат. Бул өткүзгөн иш-чаранын негизги максаты бул эл арасына канга жана кан препараттарына муктаждыгын элге жеткизүү. Ошондон тышкары эле биздин жанагы муктаж болгон бейтаптарга сапаттуу жана коопсуз кан тапшырууну маалыматтуулугун көбүрөөк берүү болуп атат да. Андан тышкары дагы эң негизги максаты бул тапшырып жүргөн кан донорлорго ыраазычылык билдирүү. Биз негизи быйылкы жылдын кампаниясында биз кыз музыкалык мектептин алдында өткөзөлү деген иш-чараларды пландап жатабыз. Эгер калуучу донорлор болсо, биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мекемесинде биринчи этажында, биринчи кабатында кан алуу болот. Ал эми музыкалык мектептин алдында чоң иш-чара жүргүзөбүз да. Бул иш-чарабызда биз ошо донорлорго өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Андан тышкары чакан концерт болот. Анан кан тапшырган жарандарга биз өзүнчө жанагындай орусча айтканда беспроигрышный деп коет го, ошондо лотерея билеттерин ойнотмокчубуз. Өзгөлтүксүз ыктыярдуу жана акысыз кан берүүнүн негизинде гана керектүү кан запастары менен камсыз кылынат. Бул маселе бүт калкты тартуу жана жыл бою өз ыктыяры менен жана акысыз кан тапшырганга даяр болгон донорлордун популяциясын түзүү аркылуу гана аткарылышы мүмкүн. Бул жылдын кампаниясынын аталышы кан берүү тилектештик актысы. Бул ыктыярдуу жана акысыз кан берүү системасынын негизин түзгөн адамдык баалуулуктарды камтыган, сыйлоо, боорукерлик жана мээримдүүлүктү билдирет. Пресс-конференциябыз ошол 14-июнда өтө турган бүт дүйнөлүк кан донорлорунун күнү. Анан кийин мен айтып кете турганым ошол биз ошол маалымат биздин эң негизгисибиз элге ошол туура маалымат жеткизүү. Кан донорлугу боюнча биз эч зыяндык ден соолугуна, өмүрүнө адамдардын келтирбейт. Анан кийин пайдалуу жактары абдан көп. Анан кийин ошонун негизинде биз туура маалымат жеткизгенибиз ошол. Анан кийин мен чакырат элем ошо биздин элдерибизди, анан кийин мына өзгөчө биздин жаштарыбыз бизге келип кан тапшырып турганга. Анан кийин биз силерди ошол биз күнү түнү иштейбиз. Анан кийин кан алган убактыбыз өзүнүн немеси мөөнөтү бар. 5 сааттын ичинде биз ошо күнүгө дем алыш күндөн тышкары күнүгө биз кан алабыз. Анан кийин ошо жаштарды чакырат элем. Ошондой бул биздин гуманизмибизди көрсөтөт. Анан кийин ошо өзгөчө азыр мына орозо убагында ар бир адам өмүрүндө бир жолу кан тапшырса, ошол соопчулукка жатат. Анан кийин көп адам ооруларга жардам берет. Бүгүн Талас шаарындагы Кербен Палас мейманканасында Баткен согушунун Республикалык ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү үчүн негизги диний агымдар, илим жана исламий аргументтер аркылуу радикализмди алдын алуу максатында семинар болуп өттү. Бүгүнкү иш-чара Ыйман диний өнүктүрүү фондунан 2014-2020 жылдар аралыгында кабыл алынган дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат боюнча концепцияны ишке ашыруу алкагында өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү иш-чарага Баткен согушунун ардагерлери катышты. Иш-чарага атайын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн, Талас областык казиятынын жана андан тышкары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан келген атайын адистер түшкө чейин дин кызматкерлерине лекцияларды окушса, түштөн кийин Кыргыз Республикасынын тыюу салынган диний агымдар, аларга чара көрүү, кантип алдын алуу тууралуу маалыматтар берилди. Башкы максат ошо 2014-2020 жылдар аралыгында кабыл алынган дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат концепциясын ишке ашыруу жана радикализмди, экстремизмди алдын алуу.
Себеби бул адамдар ушу буга чейин башынан өткөргөн даана экстремизм жана терроризмге окуяга аралашкан адамдар. Булардын аймактардагы сөзү өтүмдүү, эл менен иштешүүгө жакын. Буларга баягы эл арасына чыгып профилактикалык иштерди жүргүзүүдө булардын сөзү өтүмдүү болот, ынанымдуу болот. Жарандар дагы булардын сөзүн жакшы кабыл алат деген үмүттө. Ал эми Баткен согушуна 1999-2000 жылдары катышып келген Расул Темирбаевдин айтымында ал убакта экстремизм, терроризмдин багыты курчуп, экстремисттик топтор уюшуп, Кыргызстанды басып алуу коркунучу чоң болгонун, ал кезде кыргыз армиясы жаңыдан түптөлүп, алсыз болгонун кошумчалады. 2000 жылдар болдук, 99-2000 жылдар болдук. Ал убакта экстремизм, терроризмге аябай багыт курчуп, экстремисттик топтор уюшуп, Кыргызстанды басып алчудай болушуп, аябай түштүк региондо көп болгон. Ал убакта биз солдат болчук. Кыргыз армиясынын жаңы түптөлүп, жаңы өнүгүп келаткан кези болчу. Ошол убакта ошо Баткен согушу чыкты да. Ошол кезде биз 18 жашта бала элек. Мына азыр уже 40-ка келип калдык. Жоокерлерибиз курман болду, батырларча эл жерин коргоп, мекенди сүйүп, өзүнүн жанын аябай эл жерге берип, душмандардан коргоп калды да.